3-июлга караган күнү пневмония жуккан бейтаптардын саны жалпы 1724 кишини түздү. Республикалык штабтын берген маалыматы боюнча 112 киши жандандыруу бөлүмүндө. Март айынан бери эсептегенде жалпы 120 адам көз жумган. Ал эми ооруканалардын саны 2508 кишини түзөт. Алардан 664-ү сакайгандар. Сутка ичинде 506 адамдан коронавирус аныкталса, 125 адам айыгып чыкты. 3-июлга карата республика боюнча COVID-19 инфекциясы 506 адамдан аныкталды. Бишкек шаары 230, Чүй облусу 151, Ош шаары 36, Ош облусу 14, Нарын облусу 9, Жалат облусу 21, Талас облусу 1, Баткен облусу 19, Ысык көл облусу 25. Республика боюнча жалпы 6767 адамдан коронавирус аныкталган. Бир сутка ичинде ооруканадан чыгарылгандардын саны 125 бейтап. Бишкек шаары 44, Чүй облусу 7, Ош шаары 42, Нарын облусу 6, Ош облусу 15, Жалат облусу 7, Талас облусу 1, Баткен облусу 3. Республика боюнча жалпы 2655 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Булак Супер-Кейджи. Ырчы Асель Кадырбекова көзүн ачып тамак иче баштады. Бул тууралуу травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Кудайга шүгүр, медицина тили менен айтканда сопур абалына келди. Бул комадан чыкты дегенди билдирбейт. Кыргызча түшүндүрсөм, толук өзүнө келе элек. Бирок тамак ичип, көзүн ачып, тилиң, мурдуң кана десек көрсөтө баштады. Биз анын сакайып кетишине болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Элдин дуасы, дарыгерлердин аракети менен өзүнө келе баштады. Бутуна туруп кетүүсүн биз дагы каалайбыз, дейт академик Сабырбек Жумабеков. Эске салсак, ырчы Асель Кадырбекова дээрлик 1 жумага жакын убакыттан бери комада жатат. Ал жол кырсыгынан жабыркап, ооруканада жатат.